Муса пайғамбардың оқиғаларына келдік еле, қандай Фираун залым, Муса пайғамбар мазлум, Бани Исраил мазлум келіп, ошонда да Алла Тағала тәрбие қылып, даватты ептеп еле қалағандай емес, мен айтқандай қылығыла деп, Муса пайғамбар, Харун пайғамбар екеуіне тең ережелерін үйретіп, анан ошондай залым Фираун өзін Құдай деп жар салған Құдай Фираунға жөнөтүп атат. Бұл жерде туған Құран-ы Карим Алла Тағаланың ақырқы ыйық улуу китеби, бир дагы пайғамбардың Алла Тағала намазын, орозосын, ажылығын, зекетін айтпайды, бирок бардық пайғамбарлардың даватын айтады. Сіз біліп қойыңыз Құран-ы Карим бұл дават деген екенін. Намазды қантип оқыш керек, қайерде амин деш керек, қайерде субхана раббиял а'ла деш керек, ал айтылынбайды. Зекеттен қанша беріш керек, ал айтылынбайды. Зекет бер деп өле қойды, намаз оқығыла деп өле қойды. Ажылық қылғыла деп өле қойды. Ораза тұтқыла деп өле қойды бұл. Даватқа келгенде Алла Тағала жөніле майдалап айтып берді ғой бардың. Қантип сен дават берішің керек, қантип сен үгіттешің керек, қандай қылып, ниетің қандай болуш керек, зикірің қандай болуш керек, адеп ахлағың қандай болуш керек, сөйлегенің қандай болуш керек, бардығын. Демек бұл жерден білсек болады, Алла субханаху ва тағала пайғамбарлардың бұл дүниеге келген негізгі мақсаты жаратқан Алла Тағалаға шақыру болып, мына ошон үчүн өткөнкү сабақта Алла Тағала Харун пайғамбар мен Муса пайғамбарды Фираунға жөнөтүп атканда бир маанилүү эрежени айтып, силер экөөңөр барып, ал Фираунға жумшак сөз сүйлөгүлө. Мүмкүн ал насаат кабыл алып калар, мүмкүн Алла Тағаладан коркор деген үмүттү айтып, Құран-ы Каримде дагы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга дават берүүнүн эрежелери, жол жоболорун айтып, «Уд'у иля сабили раббика бил хикма вал мау'идатил хасана». Эй Мухаммад, сен жараткан Робуңдун жолуна чакырганда даанышмандык менен чакыргын, чырайлуу насаат менен чакыргын деп пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аркылуу бүткүл үммөткө Алла Таала ушул насаатты айтып атат. Демек биз эгерде бир чакыра турган болсок, атабызды, бир тууганыбызды, балабызды ким гана болбосун, аны бир даанышмандык менен, ойлонуп, кичпейилдик менен, жумшак сөз менен, жакшы насаат менен чакырышыбыз керек экен. Анан важадилхум биллати хия ахсан дейт. Жана эй Мухаммад, эгерде бирөө сага каршы чыга турган болсо, сен жакшылыкка чакырып атасың, динге, иманга чакырсаң, сага каршылык чыга турган болсо, алар менен талашуунун жолу дагы чырайлуу болсун дейт. Аларды кагып силкип, аларды басмырлап, аларды сөгүп, жок андай эмес. Важадилхум биллати хия ахсан, ал идфа биллати хия ахсан. Құран-ы Каримде көп жерде айтат, силер аларды жамандыкты жакшылык менен кайтаргыла, жакшылык жол менен, чырайлуу жол менен, адамгерчилик менен, маданияты менен, өзүнүн дипломатиясы менен аларга силер жооп бергиле деген мынакей буйруктар келген туугандар. Кандай болбосун, Алла субхана ва таала даваттын берүүнүн эрежелерин айтып, анан Муса пайгамбар менен Харун пайгамбарды Алла субхана ва таала Фираунга жиберип атат. Экөө тең барып, дароо эле кабыл алган эмес Фираун. Анан кийин кабыл алгандан кийин буларды Алла субханаху ва таала буйрук берди. Фадхаба би аятина. Силер экөөңөр тең баргыла, менин мынакей мужизаларымды, аяттарымды алып баргыла. Инна маакум мустамиун. Биз силер менен биргебиз, угуучубуз. Фаатия фирауна. Фираунга барып туруп, факула айтып койгула. Инна расулу раббил аламин. Биз экөөбүз бүткүл ааламдын Роббусунун элчисибиз деп айтып койгула деди. Мынакей бүткүл ааламдын Роббусунун тарабынан, жараткандын тарабынан биз жиберилген элчибиз деп айтып койгула депчи. Не кылыш керек эми? Ан арсил маана бани Исраил.
Bani İsrail'di biz menен birge жиберип коюңуз болду. Буларга зулумдук, зордук, зомбулук, кулчулдуктан чыгарыңыз буларды. Буларды биз менен жибериңиз деп барып атат. Бир жерде айтылган: Инна расула роббик. Биз сени Робуңдун элчилерибиз дегенде Фираун айткан: Фамар роббукума. Силер экөөңөрдүн Робуңар ким? Мен Робту мен өзүмдү сезип жүрөм го депчи. Силер ана роббукумул ала дегенде мен силердин улуу Робуңармын. Силер каякта эксе эки Робуңарды айтасыңар дегенде айткан: Роббуналлади аата кулла шайин халқаху сумма хада деп дават берген. Не деген? Биздин Робубуз ал жараткан Аллах субханаху ва таала аата кулла шайин халқаху. Алла таала махлук жаралганына ар бирине өзүнүн келбетин, жаралуусун берип туруп, андан кийин хидаят берип туура жолго салган дейт. Ар бирине сууга, балыкка өзүнүн жаралуусун берген, жана анын хидаятын берген. Буну фитрат деп коет тургандар. Биз дайыма айтабыз, Аллах субханаху ва таала өзүнүн хидаятын бергени, ошол жолдо жүрө турган болсо, анын бактысы рахат экен да. Ал жолдо жүрбөй турган болсо, анын бактысыздыгы кыжалатчылык экен да. Мисал, арыстан бул свежий эт жейт да. Буга сиз чөп берсеңиз, жем берсеңиз, мен ушуга жакшылык кылып атам депчи, анын жаралуусуна, анын хидаятына каршы ага зулумдук болот, анын жашоосу кордук менен акырын барып өлөт. Ошондой эле койлорго, уйларга сиз күн сайын свежий этти алып келип бере турган болсоңуз, свежий эт алып келип бере турган болсоңуз, алар жебейт. Аларга сиз жакшылык кылган болбойсуз. Сиз аларга зулумдук кылган болосуз. Анткени алардын жаралуусу ал үчүн эмес эле да. Балыкка ошондой эле сиз карап туруп, суудан чыгарып кое турган болсоңуз, сиз буга зулумдук кылган болосуз. Сиз бунун жашоосун кыйган болосуз. Кудду ушундай инсан Алла тааланын дининен чыгарып кое турган болсоңуз, буга суу бербей койгондой, сууга салбай койгондой, же болбосо мындай зулумдук кылгандай болуп калат. Ошон үчүн инсандын жаралуусун Алла таала өзү жаратып, бул качан бактылуу болот? Качан динде жашаса, хидаятта жүрсө, ошондо бактылуу болот деп. Кандай болбосун, мынандай кылып айтканда, Фираун айтты: Охо, башкача келдиңер го? Алам нураббика фина валида? Муса, биз сени тарбия кылып атык беле, биздин үйдө чоңойбодуң беле сен? Кичинекей кезиңде 30 жыл Фираундун үйүндө чоңойгон. Мынакей, алам нураббика, биз сени тарбия кылып атык беле валидан, кичинекей кезиңде, бала кезиңде деп. Валабиста фина мин умрика синин, жана өмүрүндө бир топ жыл биздин үйдө жашадың го деп Алла Фираун өзүнүн кылган жакшылыктарын Муса пайгамбарга айта баштады. Ва фаалта фаалатака аллати фаалта ва анта минал кафирин. Сен кыла турган ишиңди кылгансың. Билесиңби деп атат да? Сен демек бул жерде кылмыш кылгансың дагы. Сен кылмыш кылып капырлардан болуп калбадың беле? Мындайча айтканда жүзү үйргөндөрдөн деп айтып атат. Ушундай сөздү укканда дагы Муса пайгамбар лам ягдаб, ачууланган жок. Ва лам яджхад, жок деп анын сөзүн, Фираундун сөзүн каккан дагы жок. Ва лам я'тасир, үзүр сураган дагы жок. Муса алейхиссалам ва лам якдиб, жок сен андай деп эле турасың, сен алдап атасың деп дагы айткан жок. Не деп айтты Муса алейхиссалам? Кал, мынандай деди: Фаалтуха ида ва ана минад-даллин. Туура, мойнума алам. Мен ошо жаман ишти, кылмышкерликти кылып алганда пайгамбарчылыкка чейин туура эмес. Ката болбосо, мен атайлап неме кылган эмесмин. Бирок ушундай адамдыктан ушундай болуп калды деди. Мойнуна алды. Ва фарарту минкум ламма хифтукум, жана силерден мен качып кеттим качан коркконумдан. Ва вахабали робби хукма, жана Робум мага өкүм, данышмандык, мындайча айтканда пайгамбарчылык мага берди. Ва жаалани минал мурсалин, жана мени пайгамбарлардан кылып жиберди деди. Мойнуна алуу бар нерсе тургандар. Кемчилик болсо, ката болсо, мойнуна алган бул эрдик болуп эсептелинет. Мынакей Муса алейхиссалам булардын айтып атат мынандай кылган деп. Андан кийин Фираун айтып атпайбы? Биз сени чоңойттук, биз сени бактык, сен биздин үйүбүздө тарбия алдың, биздин үйүбүздө ошончо бир топ турдуң деп. Ошого ва тилка ни'матун тамуннуха алейя ан аббатта бани Исраил.
Ал сен айтып отқан маңа жақшылық нематтарыңды, ал сенің зұлымдығың. Сен мен үйіңе қандай келіп қалдың? Бірінші ошоны сұрабайсың ба? Апам қорыққанынан мені суға таштады ғой. Болса сен өлтірет елең ғой. Қанша деген сен жаш балдарды өлтіріп буыздадың? Қанша деген? Қанша деген? Кейін ошо мені дағы ошол кезегим келгенде апам ана сандыққа салып суға ағызып жүрбеді? Анан сен үйіңе келіп отпайым ба? Бани Исраилді сен ешектей қылып иштеттің, құл қылдың, адам қатары көрбедің. Бұларға ушунча зұлымдық қылғаның, сен маңа жақсылық қылғанның алдында ешбір нәрсеге арзыбайды деген сөз, да? Қылған демек, ал сен маңа жақсылық қылдың дебегін деген сөз. Қала Фир'аун, «Ва ма раббул аламин?» Роббу аламиннің кімсіздер? Дегенде, «Қала раббу самауати вал ард ва ма байнахума ин кунтум муқинин». Біз сені шақырып атқан, сен өзің роб деп, сен роб емессің. Біздің робымыз тарауынан елші де өзді отпайды. Ал асмандар жана жер мен екеуінің ортасындағы бардығының робы деді. Егерде сілер ішенсеңер, шушыға сілер бекем, иқан, яқиныңар бола тұрған болса, бұның бардығы еле біліп тұрады. Сен жер асманды жаратқан емессің, жер асман ортасындағы жаратқан емессің. Қала лиман хаулаху ала тастамиун. Фир'аун ушу сөзді ұққаннан кейін өзін роб деп жүрген да. Шет жанында тегерегіндегілерге айтты. Ұқпайсыңар ол не деп жататынын, сөзін қара деді. Муса алейхиссаламғачы. Қала роббукум ва раббу абаикумул аувалин. Муса алейхиссалам тоқтаған жоқ даватынан. Дару айтты. Сілердің ата-бабаларыңар алғашқы мұрда өткен, ошылардың бардығын робы деді. Мейлі жер асманды бірінші айттым ғой, ақылыңарға жақшы келбей атады. Бірақ мындай айтып қойын, сілер бұл дүниеде жоқ кезіңердегі, сілердің аталарыңардың, алардың аталарын, ата-бабаларын бардығын робы менің робым деп атады. Аны мен таныштырып қойын кейін. Қала инна расулакум аллади урсила илайкум ла мажнун. Фир'аун айтты, мына сілерге пайғамбар бол деп келген, бұл жинделе ғой, бұл депші. Муса алейхиссалам айтады, қала раббул машриқ вал мағриб ва ма байнахума ин кунтум таақилун. Менің робым, менің жаратқаным, мен сілерді ошоға шақырып атқаным, ал шығыштың, батыштың робы жана екеуінің ортасындағы, егерде сілердің ақылыңар болса дейді. Ушы сөздерді айтқанда Фир'аун арданып кетті. Текеберлігі қозғады. Дағым не деді? Вақала Фир'аун, Фир'аун мында дейді. Айюхал малау, атты баштылар. Ма алимту лакум мин илахин гайри. Сілер үшін өзімден өзгөні Құдай деп білбеймін. Сілердің Құдайыңар тағалемеймін деп ататынан дағы. Тағалемеймін деп атады. Ушындай ол келгенден кейін айтады. Лаин иттахаста илахан гайри ла аж'аланнака минал масжунин. Егерде менен башканы силер Кудайга бола турган болсоң сен дейт. Муса пайгамбарга айтат, анда мен сени сөзсүз камайм деді. Мен сени сөзсүз камайм, камалгандардан болосуң сен деді. Қола авалам жи'тукум би шай'ин мубин. Мен сага ушундай ачык айкын мужиза алып келсем да ушундай дейсиңби дегенде, Фир'аун айтты. Қола фa'ти бихи ин кунта минас садиқин. Кана ошо мужизаны көрсөтчү сен чынчыл болсоң. Қандай мужиза алып келдің дегенде, фa'алqa асаху fa idha hiya thu'banun mubin. Муса алейхиссалам таяқты таштады. Таштаганда эле аждар болды бұл. Ошол жерде миңдеген жанындағы Фир'аун тегерегиндегилер өлүп калды ошол жерде. Аны көргөндө эле. Адам өтө көп эле барды. Аны аждар оңой нерсе эмес ал. Бир көтөрүндө. Бул падышанын тактасында отурат эле. Тактыны түшүп Муса алейхиссаламдын жанына келип калды. Субханалла, риваяттарда келет, Фир'аун ошол күнү 40 жолу жаткана барган экен. Кармабай калган да буягы. Болбосо ал 40 күндө бир жолу барып жүрчү экен. Мына мен өзүм Кудаймын деп атканым Муса алейхиссаламдын жанына келип коркуп калдым мындай. Кийин ана Муса алейхиссалам аны карма болду дегенде анан кармаса кайра таяк. Бұл бір деді. Екіншісі, وَنَزَا يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. Қолын баяғында Муса алейхиссалам Алла Тағала екінші мужизаны бермеді өле. Қолтығына салып шығарғанда, ушундай жарқыраған аппақ күндүн нурундай ол дүрқадығына көрүүчүлөрүнө барды. Кайра ордуна салды мында. Бул экөөнү айтты. Экөөнү көрсөттү. Экөөнү көрсөткөндөн кийин да баары бул Фир'аундугун кылат да. Айтты.
Сен өтті башқача бір сыйқырды үйреніп келген тұрбайсың ба депші. Қысқасы бұл екеуінің тіреушісі қайра кете берді дағы. Фираун айтса деле болбогондуктан Алла субханаху ва тааля кейбір учурларда ушундай атайы бір мүмкүнчүлүк берет экен да. Мейли дагы ушул бір иманга келип калар деген мүмкүнчүлүктү бергенде ошону пайдалана албайбы деп. Кандай болбосун шериктери бардыгы айтты. Фираун, сиз коркпоңуз, урматтуу падыша. Бунун сыйкырына жараша бизде дагы сыйкырчылар толтура. Ошол доордо Мисирде сыйкырчы өтө көп болгон экен. Сыйкырдын күчү чоңойгон экен. Бир риваятта 300 000, bir rivayette 90'dan 300 000'e çeyreğe aytılına degen, kanday olmasın кейбірлерде 70, кейбірлерде 80 000, 70 000 сыйкырчы топтошкан. Бардығын топтогула деген. Елестетип көрүңүз, bir киши bir сыйкырчы эмес, 10 сыйкырчы эмес. Бардық сыйкырчылардын бардығын топтогула. Сыйкырчылар топтогула. Алар өзүнчө топтой баштады. Муса алейхиссаламдыкындай бизде дагы бар дегендей кылып. Муса алейхиссалам дааватын токтоткон жок. Фаатияху факула инна расула раббик фарсил маана бани Исраил. Биздин эки рет талабыбыз бар. Ла илаха иллаллах де е Фираун. Экинчи бани Исраилди кулчулдугундан чыгарып кой. Болду, биздин эки рет талабыбыз бар. Сен калима келтир, сен роб эмессиң. Экинчи, адамдарга зулумдук кылба, буларды кыйнава. Буларга адамдай мамиле кыл. Буларды боштондукка чыгар буларды. Деп мына ошо экеле немеси бар. Вала туаддибхум, буларды азаптаба. Код жинака би айтин мин раббик. Сен робуңдун тарабынан биз акыйкатта сага алып келдик го мужизаны деди. Вассаламу ала ман иттабаал худа. Алланын тынычтыгы болсун, ким туура жолго түшө турган болсо деп мынандай кылып даават берип турушту булар. Кийин Фираун айтат. Кала фама балил хурунил ула. Мейли сен го мындай даават берип атасың. Бизде мурунку, оболку, ошо оболку муундардын абалы кандай болду дейт. Мундан максат айтмакчы, Алла Тааладан башкага сыйынып эле жүрүштү эле го алар депчи. Муса алейхиссалам айтты: "Кала илмуха инда рабби." Ал менен сен ишиң не? Сен өзүңө кара, сен өзүңө иман келтир. Мурункулар кимге сыйынган эмес. Ал сенин ишиң эмес да депчи. Албетте алар оболкулардын абалы кандай болуш үчүн анын илими мен робумдун алдында. Алла Таалам билет аны. Сен бул жерде өзүңө жооп бер деген сөз. Bizde de ушундай адаттарыбыз бар да. Бир нерсе болсо эле, мурда коммунисттин убагында бизде ыршылт айта баштабыз. Жокса тиги кандай, бул кандай депчи, тууган ар бирибиздин көрүүбүз өзүнчө. Ар кимибиз өзүбүзгө жооп беребиз. Ошон үчүн Алла Тааланын дини биз мындай айтпайлы да, мына мени эмне үчүн урматтабайт деп. Жок, мен эмне үчүн урматтабайм? Ушул биз качан оңолобуз? Качан башкалар эмне үчүн мени сыйлабайт эмес, мен эмне үчүн буларды сыйлабайм деген суроону кое турган болсок, ошондо оңолобуз. Туугандар, мындай да. Баарыңыздар мен менен жакшы болуу бул кыйын. Мен баарыңар менен жакшы болоюн бул оңой. Баарыбыз ушул жерде отурган, мен жакшы болоюн деген мынакей динибиздин баалуулугу ушуда. Фираун дагы мына жерде айтып атат, ушулардын бардыгынан осол болуп калды, унча албай калды дагы, мурункуларын алган. Мурункулар мен ишим, не сени? Ал кетти, өлдү кетти да. Эгерде Аллага сыйынбаган болсо, ал дозоктордун ордуна ала берет да. Ошон үчүн Муса алейхиссалам айтты, алардын илими мен робумдун алдында фи китаб жазылган нерсе ал. Ла yazillu rabbi wa la yansa. Мен робум адашпайт да, унутпайт да. Адашпайт да, унутпайт да деп кайрадан Фираунга Алла субханаху ва тааланын кудретинин дааватын бере баштады. Фираун, сага керек нерсе мына. Ал ким билесиңби? Алла Таала. Аллади жаала лакумул арда махда. Ал ушундай зат жерди бешик кылып берип койду. Жерди төшөп берип койду. Жердин үстүндө күнөө кылсын деп үчүн эмес. Жердин үстүндө Аллага, жердин кожоюнуна ибадат кылсын деп Алла Таала жаратып берди деп.
وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا. Жана жерде Алла субхана ва таала силер үчүн жолдорду кылып койду. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Асмандан жамгырды жадырып, فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا بِهِ نَبَاتٍ شَتَّى. Жана биз ал суу аркылуу ар кыл өсүмдүктүн түрлөрүн чыгардык дейт. Кулу варау ан'амакум. Жегиле, жыргагыла, жана малдарыңарды дагы откоргула. Инна фи залика ла аятин ли улин нуха. Албетте ушуларда Алла субхана ва тааланын чексиз кудуреттин белгилери бар акылдуу адамдарга дейт. Кандай деген бул мынакей? Минха халакнакум ва фиха нуидукум ва минха нухриджукум тарatan ухра. Биз ушудан силерди жараттык дейт. Мынакей жерде айтып атат Алла субханаху ва таала. Дават берип атат да, эми ушул жерден биз силерди жараттык. Жана жерге кайтарабыз. Жана жерден дагы бир ирет чыгарып алабыз деген баягы биз адамдарды көмгөндө ушуну айтабыз го. Ушуну Муса пайгамбар Фирауынга ушул аят менен дават берген. Муса пайгамбар Фираунга ушул аят менен дават берген. Эй Фираун, сен бүгүн барсың, элестетип кой. Эртең жок болосуң деген сөз. Ошо менен бүтүп калбайт, сени Алла кайра тирилтет. Кайра тирилтет. Алла Таала ошончо мына жердеги айтып аткан аятта Муса алейхиссалам кантип дават берип атат? Минха халакнакум. Ушул жерден силерди жаратканбыз деп атат Алла Таала. Демек биздин баарыбыздын жаралуубуз жерден тугандар. Bir aytышы мүмкүн бир тамчы суу Адам алейхиссалам жерден, андан кийинкилери Адам алейхиссаламдын белинен. Бирок ошол белдеги бир тамчы сууда жердеги бардык элемент бар. Анын чоңоюусу дагы ошого жараша. Бүгүн биз келдик жердин үстүнө. Эмнени жеп атабыз? Нан каяктан? Будай каяктан? Жерден. Эмнени жеп атабыз? Эт каяктан? Кой эмнени жейт? Чөп каяктан? Жер. Тегеренип келип эле эмнени гана карабаңыз, биз жер менен байланышпыз. Менделеевтин бардык элементи адам баласында бар туган. Алтыны, күмүшү, кальций, темири жана башка бардыгы. Биз жерден жаралганыбыз далили ушул. Эми айтып атат Алла Таала. Не деп атат? Ва фиха нуидукум. Биз силерди жерге кайтарабыз. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы жерге кайтарабыз. Ушул экөөнө бүткүл дүйнө мусулман эмес баары ишенет. Жерден жаралганыбызга жана жерге кайтарыбызга. Эми Алла Тааланын даваты ушул болуп атат. Үчүнчүсүнө деле ишенип кое бер. Ал кайсы үчүнчүсү? Ва минха нухриджукум тарatan ухра. Силерди жерден дагы бир ирет кайра чыгарабыз, тирилтип чыгарабыз. Дагы бир жолу өлгөнүңөр деген ошо болдон бүткөн жок. Кабырда чирип кетти, ошо бойдон жок болгон жок. Алла Таала бир убактысы келет, баарыбызды кайрадан тирилтет туган. Ушунусуна да ишенип кой. Биринчисине ишендиңби? Экинчисине ишендиңби? Эми үчүнчүсүнө да ишенип кой. Үчүнчүсүнө ишенгендердин атын мусулман деп айтат. Демек Алла субханаху ва таала ата бабаларыбызды ким менен бу дүйнөдө коштошкон болсок, ошолордун баарын Алла Таала кайрадан тирилтет, түбөлүктүү бейишке, дозокко чечимин чыгарыш үчүн, эсеп китеп алыш үчүн. Кандай болосун, Муса алейхиссалам ушундай кылып ага дават берди. Бирок Фираун өзүнүн кылыгын токтоткон жок дагы эле. Ал не dedi? Allah Taala aytат мындай дейт. Ва лакад арайнаху аятина куллаха факаддаба ва аба. Чындыгында биз ага бардык аяттарыбызды, белгилерибизди көрсөттүк. Соң ал жалганга чыгарды, жүз үйүрдү. Дагы эмне деп айтат? Мындай дейт. Кала ажитана литухрижана мин ардина би сихрика я Муса. Эй Муса, сен биздин алдыбызга келгениңдин себеби биздин ушу Мисир шаарынан чыгарып, өзүң сыйкырчылыгың менен ошон үчүн келдиң да деп атат да. Токто. Фананатияннака би сихри мисли. Муса, сеникиндей сыйкыр бизде дагы бар. Кудум ошондой эле сыйкырды сага дагы биз алып келебиз алдыңа. Фажал байнана ва байнака мауидан ла нухлифуху нахну ва ла анта маканан суа. Эми Муса, мындай кыл. Сен менен биздин ортобузда бир келишим, бир убаданы коёйлу дагы. Ошол убадага биз дагы, сен дагы каршы чыкпа. Ал ортолук жерде бир болсун деди. Ортодогу жай болсун деди, болду. Муса алейхиссалам не dedi? Qala maw'idukum yawmuz zina. Силердин убадаңар анда майрам күнү болсун. Ал кооздуктун күнү болсун. Wa ayyuhshara an-nasu duha. Шашке убагында, адамдар топтоло турган убак болсун dedi.
Демек уада кылып атат эми. Мейли, сен да сыйкырчылардын каалаганын алып кел. Муса алейхиссалам өзүнүн аса таягын алып келет. Ушул жерде көргүлө кимдики сыйкыр, кимдики мужиза. Кимдики батыл, кимдики хак. Ушул жерде мейли көрөлү деп Фираун ошого макул болуп аткандан кийин макул деди. Муса алейхиссалам дагы уадалашты. Ал уада күндө дагы майрам күнгө, эл топтоло турган күнгө, болгондо да кечкурун эмес, саат 10-11лерге шашке убактысына ушуга дайындашты. Эл топтоло турган шашке убактысына топтолойлу. Ошол бир күндү чечтикпи? Ошого каршы чыкпайлы. Келмей коймой жок. Болду, силер дагы келгиле, биз дагы келели деп, ал кайсы ортодогу жайы болсун, маканан суа, ортодогу барыбызга тегиз болгон жайы болсун деди. Бул жерде Алла Таала кабар берип атат, Фираундун бактысыздыгын, надандыгын көптүгүнүн, акылы аздыгынын, Алла Тааланын аяттарын жалганга чыгарып текеберленип, ошондой кылганын. Ал эми Муса алейхиссаламга айтып атканы, сен алып келгениң сыйкыр, сага биз каршы чыгабыз, ошондой эле сыйкырларды алып келебиз депчи. Хорошо. Фатавалла Фираун. Фираун болду. Сүйлөштүкпү? Кеттик деди. Фираун кайтып кетти дагы. Фажамаа кайдаху сумма ата. Өзүнүн айла амалын топтоду дагы, кийин кайра келди. Бардыгы даяр. Бардыгына канча деген акчаларды, жанындагы жокерлерин жиберди, шаар боюнча кыдыргыла. Менмин деген сыйкырчылардын бардыгын алып келгиле деп. Алар бардыгы топтой башташты. Топтоп келгенде Муса алейхиссалам аларга барып туруп чоңдоруна айтты сыйкырчылардын. Кала лахум Муса вайлакум ла тафтару аналлахи кадиба фаюсхитакум биадаб ва кад хаба ман ифтара. Силердин шоруңар курусун деди. Шоруңар курусун. Алла Таалага жалган жаланы жаппагыла. Алла Таала силерди азап менен жок кылып таштайт. Ким жала жаба турган болсо, ал максатына жетпейт деди. Булар ойлонуп калышты. Фатаназау амрахум байнахум ва асарру najwa. Өз ара талашып кетишти сыйкырчылар. Бул чындап эле айтат, бул пайгамбар болсо керек, бунуку сыйкыр эмес. Угушту да элдин бардыгы билет. Кээ-бирлер айтты, жок, бунуку деле сыйкыр. Анан кээ-бирлер айтты, мына Фираун эми көрсүн кимдин сыйкыры күчтүү экен депчи. Субханаллах. Риваяттарда келет. Муса алейхиссалам уктап атканда бир-эки сыйкырчы барып, разведкага барып карап турду. Кандай экен, эмне экен депчи. Барса, Муса алейхиссаламдын өзүнүн кийими бар, жатат, уктап атат. Таягы бар го, аса таягы. Тык тегерет Муса алейхиссаламды коруп турат экен да. Мыналар келип турду да айтты, чото бунуку сыйкыр эмес. Башкача бул. Сыйкырчынын сыйкыры, сыйкырчы уктагандан кийин ал деле уктап калат. Бунуку уктабай эле турат деп өз ара талаш болуп, бул пайгамбар, буга чыкпай эле коелу, каршы чыкпай эле коелу, уят болобуз дегендер да арасында болгон. Бир көпчүлүгүнөн жок. Биз буларды жеңебиз, биз мынтебиз, тигинтебиз. Ошон үчүн Муса алейхиссалам буларга барып туруп, аттуу башында чоңдоруна айтып атат. Алла Таалага жала жаппагыла. Жала жапкан адам эч качан бактысыз. Эч качан максатына жетпейт, ал бактысыз деп. Анан өз ара акырын шыбырлаша баштады. Қалу инна хазани ла сахиран юридан ай юхриджакум мин ардикум бисихрихима фаядхаба битариқатикум аль-мусла. Алар айтышты, бул эки сыйкырчы дейт. Харун менен Муса алейхиссалам айтты. Булар каалашат силерди жериңерден чыгарып кетүүнү өздөрүнүн сыйкыры менен дейт. Жана силердин жакшы диний жолуңарды жок кылууну каалашат дейт. Фа ажмиу кайдакум. Эми эмне кыласыңар деди. Силер өзүңөрдүн айла амалыңарды топтогула дагы. Сумма ату саффа. Сап-сап болуп келгиле. Ва кад афлаха ал-йawm ман иста'ла. Бүгүнкү күнү ийгиликке жетет ким үстөмдү келсе деди. Кыскасы айтканда булардын бардын ортосунда сөздөр болуп атат. Эми майданга чыгыш керек. Майданга чыкканга чейин дагы булар анан кийин бир жолу айтты. Ла'аллана наттаби'у сахарата ин кану хумул галибун. Мүмкүн биз бул сыйкырчылардын аркасынан эрчийбиз го дейт, эгерде алар үстөмдүү болсо деп. Муса алейхиссалам буларга ошол эскертүү бергенден кийинки сөздөрү да. Анан кийин Фираундан сыйкырчылар сурады. Биз эгерде үстөмдүү болуп кала турган болсо, бизге бериле турган сыйлык эмне деди? Бизге бериле турган сыйлык эмне деди?
Аны айтты, сіздерге беріле тұрған сыйлық ақша тияқта тұрсын, сіздер менің ең жақындарынан боласыңар. Өзгөчө кеңесшілерінден, жардамчыларымдан, мұқаррабин, ушыларымдан боласыңар деп, Фираун аларды үміттендірді. Құдым ұшындайлы туғандар, бүгінгі күнде дағы бұлардың ниеті деле ошол ақша үшін болчу. Ошон үчүн алардыкы ишке ашпай турган эле. Анан кийин бардыгы майданга келди. Муса алейхиссалам, Харун алейхиссалам келди. Бул жактан болжолу 70 миңби, 80 миңби, алардыкы дагы таяк. Бирден арканы бар, кесилген аркандары бар, кесилген таяктары бар. Муса алейхиссаламга да таяк, алардыкы дагы таяк. Келди да кали я Муса, алар айтты: "Эй Муса, имма ан тулқия ва имма ан накуна аввала ман алqa." Биринчи. Мүмкүн же сен таштайсың таягыңды. Же биз биринчи таштоочулардан болойлу. Деп бирок Муса алейхиссаламга адеп менен мамиле кылды бу сыйкырчылар. Карады дагы адеп менен мамиле кылды. Муса алейхиссалам айтты: "Жок" деди. Кала бал алqu. Силер таштагыла, силер таштагыла таягыңарды деп. Фаида хибалухум ва асиюхум юхайялу илейхи мин сихрихим аннаха тас'a. Адамдардын бардыгы көрүп турат. Майданга чыкты. Муса алейхиссалам бул тарапта, сыйкырчылар бул тарапта, бардыгы менен. Бардыгы булар өздөрүнүн хибалухум ва асиюхум таяктары менен аркандарын таштаганда, Муса алейхиссаламга ушундай түйүлдү. Сойлоп жүрүп кетип барган жылаандай болупчу. Булар адамдардын көзүн боёй тургандар да. Акыйкатта алар жылан болбойт, билесизби? Гипнозия сыйкырчылардыкычы, ал акыйкатта эмес, адамдын көзүн эле боёйт булар. Барды поле толуп кетти го жыланга. 80 миң таштаганда 160 миң жылан элестетип көрүңүз. Муса алейхиссаламга эмне болду? Фаужаса фи нафсихи хифата Муса. Муса алейхиссалам жүрөгүнөн коркунуч сезип калды. Эмне коркунуч сезип? Корккондон алардын жыландарынан корккон жок. Муса алейхиссалам корккондон, ал Муса алейхиссаламга ташса бул дагы жыланга айланат да. Бирок эл кантип айырмасын билет. Бунун жыланы акыйкат, бунун жыланы сыйкыр, бунун жыланы мужиза, булардыкы туура эмес экен. Буну кантип билет? Ошон үчүн жүрөгүнө коркуу сезими пайда келип калды. Алла Таала айтты: "Кулна ла тахаф." Эй Муса, сен коркпо. Иннака антал а'ла. Сага убада берип койлу, сен үстөмдүсүн. Сен жогорусуң, сен коркпогун. Ва алqi ма фи яминик. Колуңдагыны таштагын деди. Талқафу ма санау. Таштаганда эле алардын жасагандардын бардыгын жутуп салды заболоо. Аждар болду, жөн дегенде эле баягы жыландар чекеден бирден очередь менен кире берди да мына. Бардыгын бир жутуп салды. Кайду сахир, иннама санау кайду сахир. Бул кылгандары сыйкырчынын айламалы ушундай гана болот. Вала юфлиху сахиру хайсу ата. Сыйкырчы эч качан ийгиликке жетпейт, кайда барса дагы. Мынакей Алла субханаху ва тааlanın Кур'ан-ы Карими. Бүгүнкү күндө да сыйкырчылар бар. Сыйкырлап, адамдын баштарын ушундай бурмалап, көз боемолдук кылып акча тапкан, бирөөнү уруштурган, үй бүлөнү ажыраткан, бирөөнү кураткан, чорный магия деген о сыйкырдын бир чекеси эле. Ушулардын бардыгы арам тугандар биздин динибизде. Кайда барбасын бул. Вала юфлиху сахиру хайсу ата. Бу кыямат күнгө чейинки чечим. Сыйкырчы кайда гана барбасын, ийгиликке жетпейт. Бул эч качан бактылуу болбойт. Эртеби кеч утурумдук бүгүн акча табышы мүмкүн, бирок билип коюңуз туган, куруп кетет бул. Дүйнөсү дагы курuyт, ахирети дагы куруп кетет бул. Ма жи'тум бихи сихр. Силердин алып келген бул сыйкырыңар. Инналлах саюбтилу. Алла Тааланын бардыгын жокко чыгарат жакында. Азыр эле жокко чыгарат. Инналлах ла юслиху амала муфсидин. Бузукулардын амалын эч качан Алла субханаху ва таала оңдобойт деп Кур'ан-ы Каримде мынандай кабар берген тугандар.
Ошентип бардыгын ошол жерде эле бунун Муса алейхиссаламдын жыланы бардыгын жутуп алат. Ошондо анан фаулкия сахарату суджадан калу аманна би рабби Харуна ва Муса. Алар не деди? Калу аманна би раббил аламин, рабби Муса ва Харун. Ошол жерде эле сыйкырчылардын бардыгы саждага жыгылды да. Бардыгы саждага жыгылды дагы айтты: "Биз ыйман келтирдик. Бүткүл ааламдын Роббисине ыйман келтирдик." деп кошумча дагы Робби Муса ва Харун. Себеп деген ал Фираун деле Роббим деп жүргөн да. Ошон үчүн Фираун билип алсын, сени саңа эмес, Муса менен Харундун Роббисине ыйман келтирдик деп койду. Саждага жыгылды, субханалла булар. Саждага жыгылды, себеп деген акыйкатты көрдү. Алар билди, Муса пайгамбардыкы бул сыйкыр эмес, көз бойой турган нерсе эмес, бунуку жалган эмес, бул ойдон токулган нерсе эмес, бул жараткан Алланын тарабынан келген бир мужиза, пайгамбарчылыкты далилдей турган, акыйкатты көрсөтө турган бир мужиза деп алар бунун бардыгын сезди дагы билип, ушул жерден анан ыйман келтиришти тугандар. Бардыгы саждага жыгылды. Саждага жыгылганда дагы жөнөкөй болгон жокко. Алар саждага жыгылды. Саид ибн Жубайр, Икрама рахматуллах алейхима. Булар айтышат мындай дейт: "Ламма сажада сахара раау маназилахум ва кусурахум фил жанна тахайян лахум." Качан булар сажда кылганда, бу дүйнөдө туруп Алла Таала бейиштин пардасын ачканда, ар бири өзүнүн касырларын, бейиштеги жайларын даярланган, ошолорду көрүштү дейт да булар. Сажда кылды Алла Тааланын тарабынан дагы, көрбөйсүзбү? Bir саждага болсо, буга чейин сажда кылган эмес Аллага. Bir сажда кылды, ошонун берекесинен Алла Таала бу дүйнөдө туруп ушул жерде Фираунду укпай, болсо Фираун кандай залым эле, Фираун кандай деген кордукту көрсөткөн эле, кандай деген адам эле бул. Ошого карабастан булар сажда кылышты. Жүрөгүнө ыйман келди. Ыйман келгенде өлүмдөн коркпойт экен. Аларды билет, өздөрү өлө турганын билет. Анткени Фираун айткан: "Эмне силер ыйман келтирдиңерби? Менен уруксат албай эле. Кандай акыңар бар ыйман келтиргенде? Эми угуп алгыла. Мен силерди ушундай азаптайм. Кандай кылып азаптайм дейт? Силердин колуңарды, бутуңарды кайчылаш кылып туруп азаптайм" деп. Себеп Фираун кескенде оң колун кесет эле, сол бутун кесет эле. Кайчылаш кылып коет эле да. Ушундай кылып азаптайт эле бул. Мен силерди деди, даргага асам деди. Мен силерди курманын дарактыга ошого асам деди. Мен силерди мык менен азаптайм деди. Путу колуңарды кесем деди. Ошо кылат эле. Ошону кылды. Бирок ушуну карабастан туруп мына сыйкырчылардын бардыгы ыйман келтирди. Ыйман жүрөккө келе турган болсо туган, bunday залымды, зулумду аны коркута албайт да. Себеп ахирет бар экенин, бейиш бар экенин ыйман келтиргендиктен Алла Таала дагы буларга ушундай сыйын көрсөтүп койду. Эмне кылды? Сажда кылышты. Раау маназилахум, өздөрүнүн жайларын бейиштен көрүштү. Ва кусурахум фил жанна, кан сарайларындагы бейиштен көрүштү дейт мына айтылган. Алымдар айтат: "Эрте менен эле кафыр эле. Түштөн кийин ыйманды бол бейиштен жай алды" дейт мына. Аллахым ыйман берем дей турган болсо мынандай экен тугандар. Ошонун арасынан мүмкүн 70ке чыккан аксакал деле болсо керек. Өмүр бою сыйкырчылык кылып, өмүр бою. Мына эрте менен тең сыйкырлардын катарында чыкты, андайлардын тортосунда. Бирок түштөн кийин Алла Таала ыйман бере турган болсо, бир паста ыйман берип койду. Булардын бардыгы ыйман келтиришти. Кала Фираун айтат: "Хамантум лаху кабла ан адана лакум." Эмне, мен силерге уруксат бербей эле андан алдын эле силер ыйман келтирип алдыңарбы депчи. Кийин бул касам ичкен да мындай депчи. Эми билдим дейт Фираун. Эми билдим дейт. Көрсө Муса силердин чоңуңар турбайбы? Силерди сыйкырга үйрөткөн дейт. Мына Фираун: "Иннаху лакабирукум аллади алламакум ас-сихр." Силерге сыйкырчылыкты үйрөткөн силердин чоңуңар ушу турбайбы дейт. Эми угуп алгыла дейт. "Фалауқатти'анна айдиякум ва аржулакум мин хилаф ва ласаллибаннакум фи жузу'ин нахл ва латa'ламун айюна ашадду адаба ва абqa." Эми мен силердин колуңарды, путуңарды кайчылаш кылып кесемин, жана курма дарагынын бутактарына асамын деди да. Курма дарактардын бутактарына асамын. Анан не деди? Жана силер билип аласыңар сөзсүз. Биздин кимибиздин азабы катуураак экенин. Биздин кимибиздин азабы катуураак экенин эми билип аласыңар. Жана узагыраак экенин билип аласыңар деп. Сыйкырчылар эмне деди дебейсизби?
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Biz seni hiç kaçan üstünlükке bermeybiz. Bizge alıp gelgen açık ayıkın mucizalarda alıp gelgen kişiye karaganda jana bizdi jaratkan zatқа karaganda эми кылар ишин кыла бер dedi de. Sen aytып атасың кесем кесе бер. Асам деп атасың аса бер. Азаптайым деп атасың азаптай бер. Өлтүрөм деп атасың өлтүрө бер. Sen ne çıkarsan dedi. Faqdi ma anta qad. Emne çeçim çıkarsan kıla ver seni kim koydu atar. Kıla ver. İnnema taqdi hadihil hayatid dunya. Sen köp bolsa bu dünya yaşoosunda gana oşu çeçimini çıkart dedi. Bir ahirette eşteke kıla albaysın. İnna amanna bi rabbina. Biz iman keltirdik. Rabbimizga liyaghfira lana hatayana. Bizi günahlarımızı geçiriş için iman keltirdik deydi. Ve ma akrahtana alayhi min as-sihr. Jana sen bizni majburlaytenen sıyqırlığa oşol amalımızды geçiriş için biz Allah Taalaga iman keltirdik. Vallahu hayru ve abqa. Allah subhanahu ve taala en yaxşı sowaptарды berүүчү, jana sowaptары түбөлүктүү, өзү дагы түбөлүктүү. Innahuma ya'ti rabbahum mujriman. Kim Rabbisine günahkor bolup kele turgan bolsa, bilip alsın al. Fa inna lahu jahannam. Al üçün dozok durat. La yamutu fiha ve la yahya. Al jede ölüm dagı, jaşоо da bolбойт. Түбөлүктүү калат дейт мынакей. Агайын мусулман бер тургандар, мынакей Firavun менен Musa aleyhissalamдын кармашуусу bu bizge ülgü, bizge savak. Hakikatta men Allah subhanahu wa ta'ala bari bir jardamı bir. Bari bir bolot. Akça kimdiki ketdi? Firavundaki ketdi. Kim dayardık gördü? Firavundaki. Bu jerde ekoli musulman bolçu. Musa aleyhissalam men Harun aleyhissalam ne musulman ele. Kalgandары бардығы kafir ele. Kanda oşol jerdegi görgөндөр, bu sıyqırçılar ile iman keltirgen uşunça. Görgöndörü kança iman keltirdi bardығы. Бирок Musa Firavundun azabын bilip turup dagı, andan korkpay turup, ankeni bulardın gözüne beyiş dagı, dozokta görünüp kaldı. Egerde bugün Firavundun dozoguna çıdasak, ertege Allah Taala'nın beyişi var. Egerde bugün Firavundun beyişi olsa, ertege Allah'ın dozogu var degen söz. Жараткан Allah subhanahu wa ta'ala barımızga Kur'an-ı Kerim'den ayatların nurların nasip kılıp, ey Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti de bizge eskerti verip atar. Kim gana olbosun, biligine, baylığına, hükümetine, küçüne tayanbay, anan görek uçurdagi paygambardın artından erçisi oşol baktılуу деген чечимди угузуш үчүн.